Бүгүнкү күндө республика боюнча 83 миңден ашуун аз камсыз болгон үй бүлө, 213 миң ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жаран каттоодо турат. Аларга жыл сайын мамлекет жана коомдук кайрымдуулук уюмдар тарабынан жардамдар көрсөтүлүп келет. Миллиард порция деген аттуу акциясынын старты башталат. Бул жерде ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандарга, турмуштук оор кырдаалга кабыл болгон үй бүлөлөргө, балдарга ушундай азык-түлүк азык-түлүк боюнча жардам берет. Ошол оор турмуштук кырдаалда кабыл болгон үй бүлөлөргө да таратылат. Жалпысынан биздин республиканын баардык региондоруна таралат. Ошондо 16 миңден ашык ушундай аз камсыз болгон үй бүлөлөр камтылат. Миллиард порция аталышындагы акция Бириккен Араб Эмиратынын эмири Шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактум кайрымдуулук жана гуманитардык уюм аркылуу каржыланып, Ихсан Кайрия кайрымдуулук фонду тарабынан уюштурулду. Жалпысынан 16 миңден ашуун аз камсыз болгон жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга тапшырылды. Дубайдын эмири Шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактумдун демилгеси менен миллиард порция деген программасынын алкагында Чүй облусунда, жалпы эле Кыргызстаныбызда ошол мындай жетишпеген үй бүлөлөргө жардам берүү катарында азык-түлүк коопсуздугун сакташ катарында ушундай азык-түлүк берилип атыптыр. Ошол эме иш-чарага биз катышып атабыз. Негизинен ошо Шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактумга Чүй облусунда президенттин ыйгарымдуу өкүлүнүн атынан ыраазычылык билдиребиз. Лебединовка айыл өкмөтүнө аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, жетим жесир балдарга жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жалпы 250 жаранга ушундай кайрымдуулук менен гуманитардык жардам берилип атат. Азык-түлүк бул Ихсан Кайрия кайрымдуулук фонду менен биргеликте ишке ашып жатат. Азыр бул фонд менен биз жыл сайын иш алып барабыз. Буга чейин да былтыркы жылы дагы 150 үй бүлөгө жардам берилген, быйыл буюрса 250 үй бүлөгө жардам берилип жатат. Бүгүн гуманитардык жардам алгандардын басымдуу бөлүгү Лебединовка айылынын тургундары. Алар учурдан пайдаланып, жалпы уюштуруучуларга өз ыраазычылыктарын билдиришти. Ооруп, жумушка жарай албайм, иштей албайм. Ошон үчүн ошо жылда жазылып алам, ошо айыл өкмөтүнө эмесинен жазылган ошо. Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат. Баарыбыз эле алдык, мынакей ушул жакта Лебединовкада жашайбыз. Анча-мынча жетишпегендер бар турмушта, үйдө болот, ылдый болот, жетишпеген заман азыр. Бирөөнө жетсе, бирөөнө жетпейт. Ошо Алла ыраазы болсун. Иштери илгери болсун. Дайым бизге ушинтип колдоо көрсөтүп тургандарга ыраазыбыз. Кошумчалай кетсек, аталган акция жыл сайын өткөрүлүп келет жана 20 февралга чейин уланат. Нурзада Тыналкызы, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.